소음추스 менен көңүлөрдү окуп анан жазабыз. 비가 와서 우산을 샀어요. 장마 жаагандыктан зонтик сатып алдым. 할머니께서 편찮으셔서 병원에 모시고 갔어요. 종아님 ооругандыктан больницага алып бардым. 과일이 싱싱해서 몇 개 샀어요. фрукты свежий болгондуктан бир нече штук сатып алдым дейт. Эми биринчи көнүгүүдө мына сары мыналарды коюп туруп сүйлөмдөрдү толуктайт экенбиз. Поги образецте 회사가 멀어서 차를 타고 가야 합니다 дейт. Жумушум алыс болгондуктан машинага чыгып барышым керек дейт. Эми мынаны коюп чыгат экенбиз. Чонун кофе를 мен кофе жакшы көргөндүктөн 좋아해서 매일 마십니다. күндө ичем дейт. 날씨가 좋아서 аба ырайы жакшы болгондуктан отурган үчүн асоону айткенбиз. 좋아서 집까지 걸어갔습니다. үйгө чейин жөө бардым дейт. 수박이 너무 비싸서 үндүүгө ага 비싸서 사지 않았습니다. кымбат болгондуктан сатып албадым дейт. төртүнчүсүндө тарашинын 친절해서 사람들이 тараши를 좋아합니다. тараши кичипейил болгондуктан адамдар тараны жакшы көрүшөт дейт. 친절해서. Эми 왜 좋아합니까? 친절해서 좋아합니다. эмнеге жакшы көрүшөт? Кичипейил болгондуктан. Эми кийинки көнүгүү 왜 자전거를 타고 가요? эмнеге велосипедке чыгып барасыз дейт. 날씨가 좋아서 자전거를 타고 가요. эмнеге велосипедке чыгып барасыз десе, аба ырайы жакшы болгондуктан велосипедке чыгып барам дейт. Эми мынада экинчи көнүгүүдө дагы образецтеги мына сарынын ичиндеги сөздөрдү коюп чыгышыбыз керек экен. 왜 지하철을 타고 왔어요? эмнеге метрого чыгып келдиңиз? десе, ответ жазат экенбиз. 차가 막혀서 жол пробка болгондуктан 지하철을 타고 왔어요. жол пробка. 차가 막혀서 이 болгон үчүн 막혀서 болот. 막혀서 지하철을 타고 왔어요 деп айтат экенбиз. Экинчиси 왜 저 식당에는 사람이 많아요? эмнеге тетиги ашканада адамдар көп? Ошондо бар мына отура келет экен. 맛있어서 음식이 맛있어서 тамагы дамдуу болгондуктан. 음식이 맛있어서 맛있다 дамдуу. Онула өзү ий болгондуктан 맛있어서 사람이 많아요. адам көп дейт. Эми 왜 여름을 안 좋아해요? эмнеге жайды жакшы көрбөйсүз? аба ырайы ысык болот жайында ошондо. 날씨가 더워서 аба ырайы ысык болгондуктан. Топта дегенде б жазбайбыз да, уга айланып кетет да. 더워서 аба ырайы ысык болгондуктан 여름을 안 좋아해요 деп улап коет экенбиз. 왜 오늘은 밖에서 운동을 안 해요? эмнеге бүгүн сыртта машыкпайсыз дейт. жамгыр жаап атат экен да. 비가 많이 와서 жамгыр көп жаагандыктан. Ода болгондо асо уланат. 많이 와서 운동을 안 해요. машыкпайм дейт. түшүнүктүү болду окшойт да. Эми 오늘도 회사에 걸어왔어요. бүгүн дагы жумушка жөө келдиңизби? 아니요, жок. 택시를 타고 왔어요. жок, таксиге чыгып келдим. 왜 택시를 타고 왔어요? эмнеге таксиге чыгып келдиңиз? 회사에 늦어서 жумушка кечиккендиктен. текширип 왔어요. кеч калгандыктан такси менен келдим дейт. Эми биз бунун ордуна мыналарды коюп чыгышыбыз керек экен. Боз болуп тургандарды ушу менен алмаштырабыз. 오늘도 회사에 걸어왔어요 дейт. дегендин ордуна биз 아니요, 지하철을 타고 왔어요. жок, метрого чыгып келдим. 왜 지하철을 타고 왔어요?
эмнеге метро가 шығып келдіңіз? 날씨가 너무 추워서 지하철을 타고 왔어요. 조금 제가 졸려 왔어요. мына жерде уже метро таксименен деген жерге біз 지하철로 метроменен дегенді қойып шығады екен.